Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга жер казына жөнүндө жана жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип жатабыз. Демилгечилер депутаттар Ормонов, Шакиев, Кадырбеков, Акаев, Талиева, Токторбаев жана ошондой эле Түмөнбаев, Акылбек Тогузбаевич деп толук айтып коеюн. Сиздердин карооңуздарга, урматтуу депутаттар, ошол өзүңүздөргө маалым болгондой, ошол биздин кендерди колдонуп атканда, жергиликтүү калк менен ар кандай чыр чатактар болот да. Алардын бир топ себептери бар. Биринчиси ошол лицензия бергенден баштап, аягына жетип, ошону экологияга берилген зыяндарынан тартып, ар кандай чыр чатактар келет. Ошол эле учурда ушул биздин билесиздер Менделеев таблицасынын бардыгы бизде бар болсо, анын ичинде алтын дагы бул эң биздин байлыктарыбыздын бири. Тилекке каршы ал чексиз эмес, ал эртең бүрсү күнү болбосо дагы бир кандайдыр учурда түгөнүп калат. Биз аны кандай жакшы же эффективдүү өзүбүзгө колдоно алатабыз, бул экинчи маселе болуп атат да. Айтайын дегеним, билесиздер, бизге туулган жердин топурагым алтын дегенде эле бизге топурак калат, бир дагы алтын калбайт. Туура налогду төлөйт, туура соц пакеттер болуп калышы мүмкүн, жана бир топ фонддор болушу мүмкүн. А негизинен айтканда бизге алтын түрүндө дагы эч бир калбайт да. Биз ошого өзгөртүү киргизип атабыз. Биз сунуштап атабыз кийинкисин. Биринчи, ошол аукцион өтөбү, конкурс өтөбү, сөзсүз түрдө ошол алтынга болгон аукциондо 30% Кыргызстанга калсын деп атабыз. 30% бул кыргыз элине болсун, кыргыз жерине, кыргыз мамлекетине болсун деп атабыз. Экинчиси, ошол конкурстун өзүндө, комиссиянын курамынын өзүндө, билесиздер, буга чейин бир кичинекей эле бир мекемеде берилип, керек болсо 300 сомго чейин сатылган жагдайлар болчу. Бирок аны алып алып лицензияны өзү кыла албай, аны үчүнчү, экинчи жана башкаларга дагы сатып, миллион долларларга, Кыргызстанга эч нерсе калчу эмес. Жана ал комиссиянын иштешин боюнча дагы маселелер бар эле. Ал жакка азыр биз айтып атабыз, сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өкүлдөрү киришин. Буга чейин алар учетко алынган эмес. Туура министрлер кабинетинин өкүлдөрү, андан сырткары ушу жогорку кеңештин дагы ошол комитеттин өкүлдөрү дагы бул жакка катышуу маселесин каралап атабыз. Андан сырткары жергиликтүү мамлекеттик айтып кеттим, жана айыл өкмөт болобу, район болобу, айтор алардан да катышса, жана эксперт консультанттар дагы бул комиссиянын курамында болсун деп атабыз. Жана айтып кеткендей, ушул алтыныбыздын 30% бизде калсын деген эң өзгөчө өзгөртүүлөр, ошонун алкагында болот турган өзгөрүүлөр. Сиздерге бир эле мисал калтырып кетейин. Эгерде жер үйдү биз ушул мыйзамды эртерээк кабыл алганыбызда кандай жагдай болот эле? Жер үйдө 100 тонна алтындын запасы менен бизге жок дегенде ошол 1 миллиарддын тегерегинде доллар бизде калат эле да. Болбосо мына кече кумтөрдү көрүп атабыз. Кумтөрдү кече мына эрдик кылып алдык. Алгандан кийин ошол жерде дагы кала турган акча бизге өздүк баасынан кийинки кала турган акча 5 миллиарддын тегерегинде доллар болуп атат. Бирок эгерде башынан баштап алганыбызда кумтөрдү деле 40 миллиард тегерегиндеги акча биздин мамлекетибизге түшмөк. Жер үйдөн 1 миллиард тегерегиндеги акча бизге түздөн түз түшмөк да. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер колдоп бересиздер деп терең ишенем, урматтуу депутаттар. Мындан ары Кыргызстанда эгер биз алтынды иштете турган болсок, алтынды каза турган болсок, анда кандай болбосун 30% биздин элибизге, мамлекетибизге калсын деп ушундай сунуштарды сиздерге киргизип жатабыз. Колдоп бергениңиздерди суранабыз, суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларында жер казынасы жөнүндө, жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору демилгечи депутаттар Маматалиев отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясат боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 76, каршы 1, баары 76, катталды 77.
Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзамды кайра добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 77, каршы жок, баары 77 катталды, 77.